Мегаком компаниясынын айланасындагы соттук талаштар 10 жылдан ашык убакыт уланып келген. Бул жылдар аралыгында бир канча соттук процесстер өткөнү менен маселеге чекит коюлган эмес. Ал эми 2021-жылдын 8-октябрында арбитраждык чечим чыгып, анда доочунун 298 миллион доллар өндүрүү жөнүндө дооматы арбитрлердин толук курамы тарабынан четке кагылган. Penwell бизнес компаниянын атынан 300 миллиондук доо четке кагылды. Эмне себептер менен биз жана айтып кеттик ушуга чейин. Бул ал инвестициялар коррупциялык жол менен келишкен. Бул жерде дагы коррупциялык практикасы болгон. Ошондуктан эл аралык арбитрлер буну туура эмес, буну мыйзамсыз деп табышты. Биз айтып кетишибиз керек, ар бир инвестор өзүнүн укуктарын коргоого биз милдеттүүбүз, укуктарын ал инвестордун. Бирок коррупция жол менен келген инвестициялар же коррупциялык жол менен бул жерде иштетилген инвестициялар буну эл аралык деңгээлде мыйзамсыз деп ушундай соттор табышты. Ушул жылдын 5-ноябрында арбитраждык чечимди жокко чыгаруу үчүн Лондондун жогорку сотуна өтүнүч келтирүү мөөнөт аяктаган. Бул деген сөз Кыргыз Республикасы соттук териштирүүдө толугу менен жеңип чыкты дегенди билдирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров арбитраждык сотто кыргыз тараптын кызыкчылыгын коргогон Юстиция министрлигине караштуу сот өкүлчүлүгү борборунун кызматкерлерине, ошондой эле эл аралык юридикалык компаниянын өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирип, Кыргызстан мындан ары дагы эл аралык соттордо өз кызыкчылыгын сактоого даяр экендигин айтты. Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын азыркы өкмөт, президент Садыр Нуркожоевич Жапаров жеке эле Кыргызстандын ичинде эмес, биз Лондондо дагы өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргогонго, сактаганга, арбитраждан утуп алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин дагы бир жолу тастыктап айтып коеюн. Кыргыз элинин кызыкчылыгы мындан ары такай бийик өйдө турат. Биз коркпойбуз. Ошондой эле Кыргыздын гендеринин барында, байлыктарынын барындагы кимдин колунда болбосун, кайсы жерде болбосун, коргогонго, сактаганга жана элдин кызыкчылыгы үчүн иштегенге даяр экенибизди сиздерге айтып коюуга уруксат этиңиздер. Доочу өзүнүн инвестицияларын Кыргыз Республикасында коррупциялык жол менен алгандыгына байланыштуу арбитрлердин курамы доочунун талаптарын негизсиз деп эсептеген. Айта кетсек, Мегаком өлкөнүн калктуу аймагынын 99%-ын мобилдик байланыш менен камсыз кылган ири атамекендик компания. Автандил Бактыбеков, Жумабек Исманалиев, СТВ.